ұтылып қалғандығын көргенбіз жана өте бір чебер 8-ден 1 финалдық беттештен 90 кг салмаққа чейинки беттештен спортшылары қызыл кийимчен литвалық Донатас Нечинецкас жана атандашы түркменстандық бул кийимчен Кылыч Жумаевды элде тааныбасаңыздар, бул 2013 жылы Татарстанда Казан шаарында өткөн Универсиаданын күмүш медаль ээси барысына белгилүү ошо мекендешиси Нурбек Кожобековго финалдык беттеште утулуп калгандыгын көргөнбүз жана өтө бир чебер күчтүү спортчулардын бири экендиги маалым. Бул жакта көк кийимчен Түркменстан балбанга дал ошол Кылыч Жумаевга берилиш керек болчу. Жана буга чейин жазылган эки балбандын ыкмасын аракеттери алышкан жок. Ортодон калыстар. Калыстар эскертип кызыл кийимче балбанга беретиптер. Көк кийимче балбандын пайдасына 1 упай болгон. Бул жакта мынакей таза жеңиш бул. 2013 жылда Казан универсиадасынын күмүш медаль ээси түркменстандык Кылыч Жумаев бүгүнкү күндө чолпондошондо өтүп жаткан 2-дүнү көчмөндөр оюндарындагы 8-ден 1 финалдык беттеште өз атандашы литвалык Донатас Нечинецкастын үстүнө жеңишке жетишти. Албетте бул түркмендик балбанды биз дагы өтмөкчүбүз.